Урматтуу мекендештер, чет элдик мигранттар үчүн Россияда каттоого туруу милдеттүү. Документтерди таза жасаган жана ишеничтүү адистерди издеп жүрсөңүз, анда бизге кайрылыңыздар. СНИЛС, ОМС, ДМС, Медполис, Медкнижка, ННН, перевод паспорт, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун жардам беребиз. Мыйзамдарды сактап, документиңизди тактап, ишенимдүү жүрүңүз. Өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн сөзсүз түрдө документиңизге сак болуңуз. Байланыш номерибиз +7977 359 69 72. Ош шаарында 1-июндан тарта коопсуз шаар долбоору иштей баштайт. Ош шаарына тесттик режимде коопсуз шаар долбоору ишке кирип, атайын аппараттар жол эрежесин бузуу фактыларын автоматтык түрдө сүрөт, видеого тартып алат. Бул тууралуу бүгүн 28 майда кала медиасынын маалымат кызматынан билдиришти. Белгилүү болгондой, долбоордун алкагында Ош шаарындагы 20 кесилишке 150 программалык аппараттар, анын ичинде 5 мобилдик, 11 көчмө, калганы стационардык камералар орнотулат. Аталган долбоор 2 этапта ишке ашырылып, биринчи этаптын алкагында 60, экинчи этаптын алкагында 90 программалык аппараттарды орнотуу пландалууда. Кесилиштерге орнотулган камера бузуунун төмөнкү түрлөрү боюнча аныктайт. Ылдамдыкты ашыруу. Маршруттук унаалар жүрүүчү тилкеге жеңил унаа кирген учурда. Каршы жол тилкесине чыгуу. Коопсуздук курун тагынбаганда. Жөө жүргүнчүлөргө жол бербегенде. Жөө адамдар өтүүчү өтмөктөн бурулганда. Жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерде токтогондо. Жол белгилерине маани берилбеген учурда. Тыюу салынган жерден жөө өтүүдө. Стоп сызыгына чейин токтотуу, жол кыймылынын эрежелерин сактабоо, транспорт каражатын токтотуу эрежелерин бузуу, тротуарга унааны токтотууда. 1-июндан тарта коопсуз шаар долбоору тесттик режимде ишин баштайт. Ал 1 айга созулат. Мында автоунаалардын жол эрежесин бузгандыгы фото, видеого тартып алынат, бирок айыппул салынбайт. Ал эми 1 айдан кийин жол эрежесин бузгандарга карата айыппулдар расмий түрдө салынып, билдирмелер айдоочулардын дарегине жөнөтүлөт. Булак Супер KG. WhatsApp'тагы жалган билдирүүлөргө ишенбеңиз. Ички иштер министрлигинин эскертүүсү. Ички иштер министрлиги жарандарды WhatsApp мессенджери аркылуу келген жалган билдирүүлөргө ишенбөөгө чакырды. Акыркы күндөрү WhatsApp'та адамдардын тобу өздөрүн милиция кызматкерлери катары тааныштырып, жарандардан жеке маалыматтарды чогултуп жатышканы, бирок алар уурулук менен алектенген адамдар экендиги тууралуу билдирүү таратылууда. Жалган маалыматка ишенбегиле. Эгерде сиздерге ушул сыяктуу текст менен SMS билдирүү келсе, аны башка жакка жөнөтпөңүздөр. Мындай фейк SMS билдирүүлөр калк арасында араздашууну жаратууга кызыктар адамдар тарабынан өздөрүнүн жеке максаттарына жетүү үчүн жасалып таркатылат деп билдиришти министрликтен. Өлкө аймагында мындай көрүнүш менен жарандардын үйлөрүнө келип, өздөрүн милиция кызматкери катары тааныштырган фактылар катталган эмес. Эскерте кетсек, участкалык милиция кызматкерлери зарыл болгон учурда гана аларга бекитилген аймактардагы үйлөрдү кыдырып маалымат алышат. Алар ар дайым кызматтык кийим кийип, кызматтык күбөлүктөрүн алып жүрүшөт. Көкүрөгүндө онлайн камералары жашоочуларды, социалдык объектилерди, өзүнө тейлөөгө берилген аймактарда объектилерди жана керектүү маалыматты камтууга электрондук үчүн планшеттери дагы бар болот. Участкалык милициянын кызматкерлери үйүңүздөргө барганда, сиз кызматтык күбөлүгүн көрүп, аны менен таанышып чыгууну суранышыңыз керек дешти мекемеден. Ички иштер министрлиги үйгө шектүү адамдар шектүү суроолор менен келсе, дароо жергиликтүү ички иштер органдарына же 102 кыска номуруна кайрылууга эскертти. Булак Супер KG. Казакстанда 5 жашар бала машина менен элди сүзүп кырсык болгон жерден качып кетти. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазууда. Интернет желесинде унаанын элди сүзүп баратканы тартылган видео тарады. Окуя болгондон кийин бала унаадан чыгып, башка тарапты көздөй чуркап баратканын көрүүгө болот. Маалым болгондой, унаанын ичинде отурган 5 жаштагы бала кол тормозун кое берген. Натыйжада унаа турган жеринен жылып, адамдарды сүзгөн. Түрдүү жараат алган 5 киши ооруканага жаткырылганы белгилүү болду. Милиция кылмыш ишин козгоду. Эми ата-энеси эмне себептен баланы унаада жалгыз калтырып, этиятсыздык кылганын түшүндүрүшү керек. Булак Супер KG.
Борбор Азия өлкөлөрү кысымга алынган, бирок алар чөгөлөгөн жок. Бул тууралуу Россия президенти Владимир Путин Өзбекстанга болгон иш сапарынын жыйынтыгы боюнча журналисттер менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында бийлик өзүн ишенимдүү сезип, бардык ишмердүүлүгүн, элинин, өлкөсүнүн эгемендүүлүгүн, кызыкчылыгын чыңдоого багытталган учурда океандын ары жагынан угулган кыйкырыктарга көңүл бурбайт. Мындай нерсе чоң өлкөлөрдө да чакан, бирок өзүн сыйлаган мамлекеттерде да байкалат. Борбор Азия аймагына басым жасалганын билебиз, бирок дароо чөгөлөп, океандын ары жагына келген буйруктарды аткарууга даяр боло калгандарды көрө элекмин, деди Путин. Булак Спутник KG. Кыргызстанга Россиядан С-300 зениттик ракеталык комплекс келет. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Руслан Мукамбетов биринчи радиого маек куруп жатып билдирген. С-300 зениттик ракеталык комплекстерди алып келүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Жакынкы айларда келери күтүлүүдө. Андан башка да зениттик ракеталык комплекстерди алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, деген ал. Белгилей кетсек, Кыргызстанга С-300 зениттик ракеталык система жана сокку уруучу пилотсуз аппараттарды алып келүү боюнча келишим түзүлгөнү 2021 жылдын февралында белгилүү болгон. Булак Спутник KG.